Сиздин кыял максатыңыз бар, сатуучу жеке бренд куруу. Адамдар сизди Инстаграмдан, ТикТоктон көргөндө, сен мени шыктандырасың, сен ар дайым издеп көрөмүн. Сен менин кызматташкым келет, командаңа келгим келет, сатып алгым келет деген кумирлер, фанаттар, деги эле сизди сыйлаган аудитория болсо, ал үчүн мага сатуучу жеке бренд, күчтүү жеке бренд курушум керек деген четкий көрүүңүз бар жана ошол нерсени кантип жасайм деп изденип аткан болсоңуз, бул подкастты аягына чейин көрүңүз. Айтып берем, көрсөтүп берем жана бөлүшөмүн кантип жасаш керек. Жаңы баштап аткан болсоңуз, же буга чейин жеке брендиңизди куруп келсеңиз дагы кантип масштабка алып чыгасыздар. Менин атым Жораева Гүлнара, бизнес-продюсер, Stories Reels TikTok аркылуу чоң сатуулардын экспертимин жана travel блогермин. 2017 жылдан бери, 8-9 жылдан бери Инстаграмга жеке брендимди көрсөтөмүн. Инстаграм аркылуу акча табамын, инфобизнесте иштеймин деген максатта келгенмин, осознанно келгенмин. Акыркы жылдарды эле алганда 2000ден ашык окуучуларым бар. Онлайн, офлайн окутуп, ар бирине жеке брендти нолдон баштап, эгер барып жеке брендиңди масштабка алып келүүнү үйрөтүүдөмүн. Результаттар жеке мен деле эмес, менин окуучуларымда дагы болууда. Кимдир бирөө 100 000 деген аудиторияны топтоду, миллиондук сатуулар жасап атат, кимдир бирөө үй алып атат, машина алып атат, кимдир бирөө 1000 сомун таап атат, кимдир бирөө биринчи 1 подписчигин, 100 подписчик, 1000 подписчигин алып келүүдө. То есть ар бир окуучумдун өзүнүн өсүү жолуна жараша көрсөтүп үйрөтүп келатамын. Башкача айтканда, жеке бренд тууралуу сиздердин алдыңызда бул подкастта айтууга, көрсөтүүгө менин жоон терим менен басып өткөн практикалык билимдерим бар. Ошон үчүн сиздердин алдыңыздарда бул темада уверенно сүйлөй аламын. Менин Instagram, TikTok баракчаларыма каттала элек болсоңуздар, катталып алыңыздар, жана YouTube каналыма да катталып алыңыздар. Түрлүү подкасттар чыгып турат, именно онлайн аркылуу сатуу жеке бренд тууралуу. Сиздер менен бөлүшөмүн. Жеке бренд Stories аркылуу кантип башталат? Reels TikTok аркылуу жеке брендти алып чыгууга кантип колдоносуз? Эмне үчүн Reels TikTok күчтүү курал? Жана сизге окшогон, мага окшогон айымдар, мырзалар өздөрүнүн продукцияларын, өздөрүнүн ойлорун, өздөрүнүн жашоо образын көрсөтүп, өздөрүнүн товарларын, курстарын, то есть сата турган эмнеси бар, эмне бизнеси бар, юрист, стоматолог болобу, мугалим болобу, сетевик болобу, жеке ишкер, коуч, наставник деги эле эмне бизнес алып барбасын, эмне жумуш кылбасын, кайсыл жаат иштебесин, алар кантип алып барууда, эмне сүйлөөдө. Ошондон улам алардын жеке бренди кызыктуу, элге уккулуктуу болууда. Ар бирин кадам-кадам менен азыр разбор кылып карап чыгабыз. Билесиздерби, менин онлайн курсум болобу, офлайн окууларым болобу, интенсив, марафон курстарга биздин окуучуларыбыз бул көйгөй менен келишет. Уяламын, камераны ачканда сөзүмдү унутуп каламын, эмне тартаарымды билбейм, хотя жакшы товарым бар, өзүмдүн билимим бар. Роликтерди тартам, Stories Reels тартамын, сатуу жок же аз. Мындай тоскоолдуктар азыр сизде дагы бар болуп атса, кыжалат болбоңуз. Именно Stories жылдызын алганда, акыркы учурдагы же блогер бол курсун алганда, жүздөгөн айымдар курска келгенге чейин ушундай көйгөй менен келишет. Эми азыр келиңиз, сиздин этабыңызды анализ кылайлы. Мисалы, камерадан уялам деп аткан болсоңуз, ушул роликтин комментарийине цифра 1 коюңуз. Эгер камераны ачып сүйлөйүн десем, сөзүмдү унутуп калам десеңиз, комментарийга цифра 2 коюңуз. Эмне тартаарымды билбейм, үйүмдүн ремонтун ачаар, ар дайым тартамын, болбойт деп өчүрүп коем десеңиз, цифра 3 коюңуз. Эгер ролик тартамын, аракет кыламын, результат көрбөй атам, сатууда жок же аз деп аткан болсоңуз, цифра 4 коюңуз. Эгер бул айтып аткан нерсенин бардыгы тең бар же хотя бы бирөөсү бар болсо, бул тоскоолдуктардын аркасында эмне турат? Келиңиз, разбор кылабыз. Мисалы, уялуу сезимдер. Уялып атам дегендин аркасында биздин кичинекей кезибизден келген программа болууда. Эстесеңиз, сиз кичинекей кезиңизде апаңыз, акырын сүйлөбө.
кызга 40 үйдөн тыюу, ай уялсаң болбойбу деген урушканды же болбосо сөздөрдү туугандарыңыздан, ата энеңизден уктуңуз беле? Уксаңыз ооба деп комментарийге жазыңыз. Ошол эле эркек балдарга дагы кандайдыр бир ай талпылдап эле жүрөсүң, уялсаң болбойбу деп мектептенби, көчөдөнбү, үйдөнбү айтылган. Демек, сиз азыр 20, 30, 40, 50 канча жашка келсеңиз дагы кенедейибизден акырын уят деген программа моябызга печать болуп, программа болуп жазылып калганда, элестетсеңиз, эми азыр сторис тартыш керек, рилс тартыш керек болуп атат, анан камераны ачканда эле уялуу сезим болот да, баягы программа айтат: "Ай, токто, уят" депчи. То есть бул нерсе сизде күнөө жок. Ата энебизде да күнөө жок. Просто ошондой тарбия берген. Ошол тарбия бизге программа болуп калган. Ошол нерсе сизге азыр тоскоолдук жаратып атат. Сүйлөп койсом, не то сүйлөп койсом уят болуп калбаймынбы, өңүм жакпай калбайбы, кебетемби деп, толгон токой кандайдыр бир ойлордон улам сиз уят деп мондай кармалып бекем чынжыр болуп турасыз да. И бул нерсени кутулуш үчүн сиздин задача деп терең дем алып эле, ооба мен уялып атам, бул нерсе менде бар деп эле кабыл алышыңыз керек. Кабыл алганда мен сиздерге гарантия берем, жеңилдей түшөсүз. Экинчиси, камераны көргөндө сөзүм таппай калам. Бул деле нормальный эле тоскоолдук. Бул тоскоолдук бардыгында бар. Сиз таанаган кыргызстандыкпы, россиялыкпы, дүйнөлүк ораторлар, дүйнөлүк ушул новостилерде сүйлөгөн блогерлер, мен дагы алдын ала биз сүйлөй турган сөздөрүбүздү дайындайбыз. Программа кылабыз, сценарий кылабыз да. И башында керек болсо жаттап чыгабыз. Жаттап даярданып, мисалы мына моуну караңызчы, могу акыркы убактардагы эле менин блокнотторум. Азыр ушул блокнотумдун любойун ачып туруп эметсем, мынакей 2 неделяда ушуну тартамын, мен момундай съемка кыламын мына деп отуруп алып, ар бир сүйлөй турган сөздөрүмдү мен жазганмын да, жазып келгенмин. Демек, профессионалдуу камераны ачып деп сүйлөп кетесиз. Бул навык. Буну үйрөнүш керек. Биринчи тамак жасап баштаганда деле сиз шакылдап тамак жасап кеткен эмессиз да. Барып жасап, күйгүзүп алып, тузун ачып, таттуу кылып атып, анан үйрөндүңүз го. Ошондой эле камераны ачып шакылдап сүйлөп кетесиз. Просто камерага көнүп калганда, билип калганда. Азыр мен ооба сүйлөп кетемин, анткени бул менде навык. Уже ушинтип жазып, кылып жасап атып, анан үйрөнгөн навык да. Ошол деле телеведущий, концерт алып баруучу болсо, ошол деле тамада болсо, мынтип карап алып жасайт го. Бардыгына эле коюп алат. Ошондой эле сиз дагы сүйлөй турган сөзүңүздү жазыңыз. Наоборот, сөйлөй турган сөзүңүздү жазып, жаттап туруп, камераны ачып тартканыңызда дебей ток этер нерсени адамдарга айтасыз. Анткени азыр биз адамдардын көңүлү үчүн күрөшүп атабыз. TikTok'то да, Instagram'да да, Stories'те дагы, Reels'те дагы, YouTube'да дагы бардык жерде адамдар көңүлү үчүн күрөшүп атабыз. 1 секунд убакыт керек адамдарда, ай, мени кара, мени ук дегенге. Ошондо сизде дегенге убакыт жок. Наоборот, сизге сүйлөй турган сөзүңүздү блокнотко жазасыз, жаттайсыз, окуйсуз. Өнүп алгандан кийин анан тартасыз. Бул нерсени бардыгы жасайт. Бирок бул жерде ошол сөзүңүздү жазганда бир ноосу бар. Атайын формулалар керек да. То есть сториске 15 секунд, Reels, TikTok'ко 1 мүнөт кетип атпайбы. Ошол жерде адамдарга ток этерин айтып, көңүлүн бурдуруп, товарыңызды сатып, сиз ага жеткиликтүү болуш үчүн сценарийлер жазылат. Сценарийди дагы туш келди жаза бербейт. Ал жерде техникалары болот. Ошол техникаларды, мисалы, сториске, мен сторис жылдызы курсуманы үйрөтөмүн. Ал эми Reels, TikTok'ко кыска роликтерге блогер бол курстарда үйрөтөбүз. Ошонун жыйынтыгында биздин окуучуларда автоматически сөзүм унутуп калам деген дагы кетет, жана уялуу сезимдер да кетет. Анткени алар өздөрүн билет да, точно эмне сүйлөөрүн. Ошол эле учурда даяр сценарийлер менен чыкканда сизде көйгөй эмне тартам мен билбейм деген дагы калып кетет. И как раз мисалы сторис жылдызы курсунда биз именно личный брендти сиздин ошол мурдакы кичинекей кезиңиздеги жана азыркы маалдагы келерки чактагы ата энеңиз менен болобу, балаңыз менен болобу, түрлүү жашооңуздагы распаковка кылабыз да,
биринчи вебинарда. Ошол вебинарды распаковка алганда сиз өзүңүздү тааныйсыз, өзгөчө болуп тааныйсыз да. Ошол распаковка кылып, ошол распаковкага даяр формула, даяр сценарийлер берет. Ошого салып сториске тартып чыгарасыз. Сиз өзүңүздүн айланаңызга, сиздин стористерди көрүп аткан адамдарга мен дагы ушундаймын, мен дагы ушул сезимдерди эметкенмин, сен мени шыктанасың деген, сиздерди сүйүп күткөн эксперт, блогерге, товар саткан же болбосо сетевикке, коучка, психологко, фуд-блогерге айлана аласыз. Жана ошондой эле блогер болуу курсунда биз товарыңызды распаковка кылабыз. То есть ошо колуңуздагы мисалы микрофон сатасызбы, кийим сатасызбы, украшение, төшөк сатасызбы, диван сатасызбы, машина сатасызбы, эмне сатпаңыз, ошол нерсени да распаковка кылабыз да. Ошол товарыңыздын күчтүү жагы эмнеде? Эл алганда ал не проблемасын чечип бере алат? Анткени адамдар сизден кымбат, эртең алам, кийин алам, албайм деп сизден албайт, сатууңуз жок. Потому что сиз элдерге анын жашоосунда ошол нерсе керек экен, анын көйгөйүн чечип бересиз, көрсөтө албай атасыз, жеткире албай атасыз да. Ошон үчүн анан сатып албай атат. Ошон үчүн анан сизге ишенбей атышат. Ошон үчүн товарыңызга ишенбей атат. Ошон үчүн сатуу бар же жок. Бул нерсени дагы чечсе болот. Курстарга келгенде биздин окуучуларыбыз ушул техникаларды колдонуп, даяр сценарийлер, формулалар менен жасап, сторис тартып, рилс тартып, тикток тартып, бир нече күндүн ичинде эле алар уже камера менен дос болуп калышат. Камерага уверенный чыгышат, өздөрүнө жоопкерчилик алып башташат. Личный брендин жарата башташат. Анткени сиз рилс тартып, тикток тартканыңызда сизди тааныган бейтааныш адамдар келет. Ошол бейтааныш адамдарды стористин дагы, и инстаграмдын сторисине, и тиктоктун сторисинен да карайт да. Именно сторис аркылуу сиз алар менен жакындашып, дос боло аласыз да. И ошондо алардын жеке бренди, алардын сатып аткан товарынын бренди элдердин көз алдында чак этип вау деп чыга келет. Биринчи сатуулары, биринчи реакциялары, биринчи көрүүлөрү башталат. Биздин окуучубуз биринчи подписчик келди, вау деп сүйүнөт. Ошол эле учурда бирөө мен биринчи 10.000 просмотр алдым, мен биринчи 2000, 3000 просмотр алдым, мен 1 жылдан бери бул нерсени ала албай аткам, мен биринчи сатуу жасадым деген ушундай сүйүнүү каттар келип турат. Бизде анык кейстер келип турат. Сторис жылдызы курсуна келгенде Салтанат айым дагы камерадан уялып келген. Чынын айтканда башында менде дагы уялуу болгон. Эмне үчүн? Анткени мен эгиздеримди төрөдүм, семиз көрүнөт элем, элементарный сториске кийип чыгайын десем кийимим дагы жок болчу. Аябай уялуу, коркуу сезимдери болгонда, бирок менин максатым бар эле ошол стористи тартып биринчи 1000 сомумду табайын, памперске акча табайын деп. Ошон үчүн кандай болсо туруп сторис тарткамын. Бирок сторис тартып атамын, уялуу сезимдеримди жеңдим, бирок мага реакция келбейт, подписчик дагы келбейт да. Ошондо мен түшүндүм да, мен оказывается сториске чыгып атамын, мен уялуу сезимди жеңдим деген бул мал экен. Оказывается сториске дагы этап прогревтер менен чыгыш керек экен. И курска келгенде сторис жылдызына конкретно Салтанат айымдын отзывын бул жерден окусаңыздар болот. Камерадан көрсөткөндөн коркчумун, видео тартканды билчү эмесмин. Сизде дагы азыр ушундай сезимдер болуп аткан болсо, ар бир адамда бул сезимдер болот. Сезимдердин жыйынтыгында ал камеранын алдында тыгылып, такалып, сценарий жазганды билбей, сториске жөн эле сүрөттөрдү чыгарып келип атпайбы? И вроде бы бир актив кылып атат, сторис кылып атам деп, бирок жыйынтык жок болуп атат да. И ошол жыйынтыкты көрбөгөндө ал выгорание кылып сторис кереги жок экен деген сезимдерге дагы келип калышы мүмкүн. Сиз да ушундай сезимге келип калышыңыз мүмкүн. Мен дагы сторис тартып жыйынтык чыкпаганда ушундай сезимдерге келгенмин. И курс маалында ал камеранын алдында коркууну жеңди, техникалар берилет, сценарий менен иштегени үйрөндү. Анткени уялуу сезимдерин эгер конкретный даяр сценарийлер менен, техникалар менен чыкса, өзүнө болгон ишеним болот. Ишеним болгондо сториске чыкканда ошол нерсени экранды, стористи көрүп аткан адамдар дагы сезеби. Ana ошондой эле стористи бири-бирине сериалдай кылып, улантып, кызыктуу кылып тартууну өздөштүрдү. Демек, сиз дагы ушундай жыйынтыкка келе аласыз. То есть сиз жөн эле стористерди тартпастан сиз өзүңүзгө ишеним тарта аласыз. Биздин Салтанат айымдай болуу эле. Анткени сторис жылдызы бул жөн эле стористи тартууну үйрөткөн курс эмес. Бул сторис жылдызы курсундан сиз конкретно камерага уверенно чыгууну, камеранын алдында коркууларды жеңүүнү, сценарийлерди жазууну, сценарий менен иштөөнү, күчтүү окружение, колдоо, онлайнга чыгуудагы ички тоскоолдуктарыңызды жок кылат.
Ошондуктан бул курс жөн эле билим алуу эмес, бул курс сиздин трансформация кылуу, өзгөрүүңүз, новый ийгиликтүү версияңызды жаратуучу курс болмокчу. Сторис тартыш керек, Reels, TikTok тартыш керек сиздин жеке брендиңизди элге таанылтыш үчүн. Эгер сиз бул нерсени жасабасаңыз, азыркы жумушуңузду онлайнга алып өтпөсөңүз, анда сиз жоксуз деп эле эсептей берсеңиз болот. Демек, сиздин бизнесиңизди алып чыккыңыз келеби онлайнга, жасашыңыз керек. Бренд курам дедиңизби, анда автоматически сторис тартышыңыз керек. Инстаграмдын эле сторисин эмес, TikTok'ун дагы сторисине, Telegram'дын, WhatsApp'тын стористерин дагы алып барышыңыз керек. Живой, жандуу, сиздин айта турган продукцияңыз, сиз ага керектүү аудитория, бекер жаткан адамдар бар. Ошолорго таасир бериш керек. Сүйлөгөн үнүңүз менен, кийген кийимиңиз, жашоо образыңыз менен, эмоцияңыз менен таасир бересиз. Анткени алар сиздин продукцияңызды сатып албайт, алар сиздин сетевой компанияңызга келбейт. Алар сизге келет, сиздин жүзүңүзгө келет, сиздин энергияңызга келет, адамга келет. Алар сатып алышат сиздин күчүңүздү, сиздин энергияңызды, сиздин жашоо образыңызды. Сиздин азыркы кайсыл гана уровеньде болбоңуз, ошол сизди көрүп аткан адамдын мечтасы. Ошон үчүн алар сизге келет. Ошон үчүн алар сизди көрөт, ошон үчүн алар сизге катталат, ошон үчүн алар реакция калтырат, комментарий жазат. Личный бренд бул сиздин баалуулуктарыңыз. Ошол баалуулуктарыңызды элдерге жеткирүү, бала тарбиялоо боюнчабы, тамак жасоо боюнчабы, кайын журт менен мамилеби, саякатка чыгуубу, ден соолукка кам көрүүгөбү, байпак алуу, шейшеп алуу, саякатка баруу, машина алуубу, ошол баардык баалуулуктарыңызды, сиздин үнүңүздү адамдар угуш керек. Ушулардын баардыгы бул сиздин жеке бренд болот. Reels, TikTok бул сиздин колуңуздагы бекер жаткан реклама кылуучу площадка, таргет болот. Ал жерди тартканыңызда сизди тааныбаган, бирок сиздин айта турган нерсеңизге кызыккан, сиздин товарыңызга кызыккан, деги эле сизге кызыккан Кыргызстан, бүтүндөй Кыргызстандагы, Англияда болобу, Америкада болобу, Казакстанда, Россияда каякта гана жашабасын, дүйнө булуң бурчундагы кыргыздарга же орусча сүйлөсөңүз, орус тилдүү аудиторияга сизди көрсөтө турчу, сизди жеткире турчу, таанылта турчу бекер жаткан площадка болуп эсептелинет. Бул жерде ошол сизди мурда кийин тааныбаган адамдар сиздин аккаунтуңузга келет, кызыгат, ошол келген адамды дос болуп, кел мени менен кал деп, аларга эмоция берип, аларга биргеликте иш алып барып кете аласыз. Эгер сиз сторис тартсаңыз, именно ошол Reels, TikTok'тогу холодный келген аудиторияны сторис аркылуу жылуулатып, мамиле кылып, аларга тааныш боло аласыздар. Эгер сторисиңиз жок болсо, анда сиз даже платный таргет, блогерге реклама дагы берсеңиз, бирок ошончо адам келет. Сторис тартпасаңыз, анда түбү тешик чакада эле болот. Вот элестетсеңиз, чакага суу куюп атасыз, түбү тешик болсо агып эле кете берет го. Ошондой эле эгер сторис жок болсо, сторис дегенде ошол эле Инстаграмдын сториси, таргеттин, WhatsApp'тын сторисине дагы келген адамдар көрүп кармалат. Ол келген аудиторияны кармап калыш үчүн сизге керек экен жеке окуяңызды айтуу, баалуулуктарыңызды айтуу, энергия берүү, дух берүү, мотивация берүү. Мына ошонун баарын биз сторис аркылуу жасайбыз. Себеби Reels, TikTok'ту биз отуруп жасап коюшубуз мүмкүн да, аны жасай алабыз. Ал эми стористе бул сиз жандуу адам экен. Именно Reels, TikTok'тон келген адамдар сатып алайын деп мени алдап кетпейсиңби дейт да. Алар сиздин сторисиңизди көрүп калса, бул живой адам экен деп түшүнөт. Сиздин жандуулук энергияңызды сторис аркылуу элдерге жеткиресиз. Сиздин жандуу брендиңизди көрсөтөсүз. Сиздин жасалма эмес, нукура, нак, жан дүйнөңүздү элдерге көрсөтөсүз. Ошол эле товарыңызды даже обзорун көрсөткөнүңүздө, как будто ошол адам сиздин жаныңызга келип өз көзү менен көрүп аткандай сезимдерди тартуулайт сторис. Эгер кандайдыр бир себептен улам стористерди тартпай келсеңиз, же болбосо бир күн тартып, бир күн тартпай, же Reels, TikTok тартпай келсеңиз, анда сиз өзүңүздүн мыкты жашооңуздан отказ кылып атасыз деп эле эсептесеңиз болот. Менин эсимде 2 бала менен декретте отурчумун, и первое время эми жалгыз күйөөм иштейт да. Жалгыз күйөөң иштегенде мен кечке үйдө отурам, башка нерселерге кетет деп, анан өзүмө кийим алгандан аянчымын да. Биринчи убакытта мен өзүм аянчымын, потому что мен өзүмдү виноватый чувствовала. Күйөөм жалгыз иштеп атса, мен үйдө отурсам, эски эле кийимди кие берсем болот да. Эмнеге мен жаңы кийим кийип атам деп. Бул сезимдер мурда кийин сиздерге же азыр ушундай болду, таанышпы? Тааныш болсо комментарийге ооба деп жазыңыз. Мен биринчи өзүмөн аяй баштадым, кийин күйөөмөн акча сурайм, мен өзүмө кийим алам деп. Базарга түшөм, бирок балдарыма аламын, өзүмө отказ кылып келемин.
Кийин уже күйөөм дагы ошол нерседен байкап баштады. Анан мен ушул кийим алгым келатат, берчи десем, кийин ал, мына ал деп, ал дагы менден аяй баштады. Анан ошентип убакыт өтө берди. Бир күнү мынтип мындай кетип баратам, күзгүдөн өзүм көрүнүп калганымда жүрөгүм дүрк деп кетти да. Карасам, баягы яркий, красивая Гүлнара жок. Карасам, шалпыйган, тоголоктошкон мужской футболка, шалпыйган мужской шым кийип жүрөт. Ал мужской кара шымдын деле өңөчүп бозоруп болбой калган да. Ал жерде мен түшүндүм да, что мен даже жада калса үйгө кийген кийимдерим жок калган, что мен күйөөмдүн эскирип тоголоктошуп калган футболкасын, кийгенге жарабай калган спортивный шымын кийип атам. Настолько мен өзүмөн аяп баштагам. Аябай аянычтуу көрүндүм. Ушундай ыйладым. Анан жиним келип резко монтип сыйрып эле кийимдерди чечтим дагы кайчы менен. Монтип шымды дагы, футболканы дагы тыттым дагы, анан мусорго ыргыттым. Кошелектө жаткан акчаны алдым, полон магазине барып, сонун полону алып кийдим. Ошону кийгенде как будто символ свободы болгондой болду да. Оказывается, можно, легко экен да. Ошол футболканы алып алдың, акча короттуң деп. Менин күйөөм ажырашып кеткен жок, балдарым ачка калган жок да. Всё нормально было. Просто мүмкүнчүлүк бар болсо, мен ошонун өзүмөн аягам. Мен өзүмөн аяганымда күйөөм аяп баштады, колума акча тийбей калды, өзүмө жакпай калдым. Өзүм ошон үчүн дагы байкап калдым да. Ошол моменттерде мен кыжырланып эле күйөөм келсе деле жактырбайм, ол сүйлөсө деле жактырбайм, балдарыма урушам, үйдө деле жактырбайт. То есть аябай негативге түшүп кеткен экенмин да. Атмосфера страшное было. Ошондой атмосферада балдарыма да андай болгон да. Ошон үчүн дагы күйөөм үйгө келбейт да. Достору менен биякта жүрөт, эс алат, бильярдка барат. То есть каалаган жерде жүрөт, только үйгө келбейт. Мен деле келбейт болчумун, потому что мен өзүмө жакпайм, өзүмө тааныбайм. Негатив болсо, келсе эле сүйлөнсө, ызырынсам, урушсам, анан кайсы эркек келет? Келбейт да, качат да. Үйдүн атмосферасы дагы чуть ли скандал менен эле боло берет болчу да. Ошол футболканы кийдим да, ошентип өзүмөн отказ кылбай үйрөнүп баштадым. Мага мысль келди да, мен бизнес кылгым келет, акча тапкым келет, мен өзүм аяңым келбейт деп, анан Инстаграмга мен бизнес кылам деп келип атпаймынбы? Билесиздерби, биринчи стористеримди тартып, мен 1000 сом акча таптым, сүйөнүп барып мурда иче албаган маккофемди алдым, памперс алдым. Ошол 1000 сом тапкан энергиям менен кайра эле барып стористи тартып, мен 100 000 сомго соода кылып атпайм, продажа кылып 100 000 сомду алып, өзүмө гана албастан мен апамды курортко жөнөттүм. Ошону менен барып биринчи миллионумду жасадым. Кыял болот эле да, ушинтип магазинге кирип каалаган нерсем алып кийсем депчи. Вот буквально недавно эле мен Шаратон отельге ужинга бармакмын. Шашылып атып, пиджагымды кийбей, сразу пальтом, курткамды кийип эле чыгып кеткен экенмин. Шаратонго келип билдим, менин пиджагым жок экен. Майкачан отурганга болбойт. Сразу магазинге, Бишкек паркка кирдим, катонго кирдим дагы, 5-6 пиджакты минтип эле көрсөтүп койдум. Баягы помощница келди, эмеге гардеробко кийип, минтип кийсем, мага 4 костюм тең жакты. Барып туруп 4 костюмду тең эле алып алдым. Хотя мен үйдөн чыгып атканымда мыслях не было, мен кийим алам, костюм алам деп. Бирок ошол ситуация болуп калды. Магазинге кирдим, тандадым, жагып калды, алдым, чыктым. Это так классно, вот это вот ощущение. Ал нерсени алыш үчүн күйөөмөн сурайын да, балам ачка калат да, деген чувство вины болгон жок, ограничение болгон жок. Бирөөнү эле алыш керек эмес, жактыбы бардыгын тең алып алдым. Сиз дагы ушундай эркиндикке келе аласыз, если колуңузда бекер жаткан сторис тартсаңыз. Колуңуздагы бекер жаткан TikTok Reels'ти тартыңыз. Элдерге өзүңүздүн оюңузду айтыңыз, жеке брендиңизди көрсөтүңүз, элдерди ишендириңиз, элдерди сүйдүрүңүз, фанаттарды куруңуз, товарларыңызды көрсөтүңүз, аларга показать кылыңыз, ушул товарым, менин курсум, менин сетевой компаниям сизге керек, кел, ал деп, алар с удовольствием келиш керек. Мен алайын, сен менен иштешейин, каяка барайын, чыкпай калсаң сториске каяка кеттиң деп, качан рилс чыгардың, рилс чыгарсаң сонун, классно, хочу деп шыктанткан армия фанаттарды куруңуз. Ал үчүн ушул колуңуздагы бекер жаткан TikTok Reels стористерди колдонуш керек болгону.
Сиздин жеке брендиңизди канчалаган көп адам көрсө, ошончолук сиз сатуу жасайсыз, масштабка чыгасыз, коллаборациялар келет, акча табасыз. Акча бул жөн эле байлык эмес. Бул сиздин эркиндигиңиз. Каалайсызбы балаңызды частный школага беришиңиз мүмкүн, каалайсызбы өзүңүзгө кийим аласыз, саякатка барасыз, көлгө барасызбы, ата-энеңизге ден соолугуна кам көрө турган бир нерсе кыласызбы. Азыр буквально мама менен сүйлөшүп атам, мен үйдө ремонт кылып атабыз, залга люстра алышыбыз керек деп. Канча сом деп сурасам, ушунча сом деп. Хорошо деп, ошол люстраңыз, жаккан люстраңызды тандаңыз дедим. Ушул люстра жакты деди, и сразу мен аны акчаны которуп койдум. Ал нерсени которуш үчүн дагы мен күйөөмөн сураган жокмун да, күйөөмдү күткөн жокмун. Просто акчам бар, которуп койдум. Бул дагы эркиндик. Ошол нерсени жасап, вау, ата-энеме жардам бердим деген гордость болот. Хотя мурда мен акча таппай жүргөнүмдө, атамдын толгон күнүнө болгону 1000 сомдук пол рубашканы алганга алып береби экен, алып бербейби деп бир жума ойлонуп кажалат болгон күндөрүм болгон. Reels, TikTok'ту колдонбой жүргөнүмдө, жеке брендимди элдерге көрсөтпөй, товарымды сатпай жүргөнүмдө. Сиз азыр колуңузда бекер жаткан Reels, TikTok'ту тартасыз, элди өзүңүзгө тартасыз, элди чакырасыз. Келген элдерге сторис аркылуу аларды ишендиресиз, аларды өзүңүзгө сүйдүрөсүз, товарыңыздын күчтүү жактарын көрсөтөсүз. Келген адамдарды сиз сторис аркылуу сактап каласыз, сторис аркылуу өзүңүздү жандуу адам катары көрсөтүп атасыз, аларга угулуп атасыз, алар сизди постоянно көрүп атат. Анан акча табасыз, өзүңүз каалаган жашоого келе аласыз. Бул система иштейт, болгону башташ керек. Бул система менде гана эмес, менин окуучуларымда. Сиз көрүп аткан Instagram, TikTok'тогу ийгиликтүү блогер, эксперт, айымдар, мырзалар бардыгында иштөөдө. Эми сизде иштеш керек бул нерсе. Эгер сиз бул нерсени кааласаңыз, сиздин максат жөн гана Reels, Stories тартып башташ керек. Азыр башташ керек. Ооба, мен баштайм, мен даярмын деп аткан болсоңуз, чатка да деп жазыңыз. Бул нерсени башташ үчүн мага жардам керек деп аткан болсоңуз, мен сиздерге жардам берип колдоого даярмын. Менин стористеримди сөзсүз караңыз, Телеграмымда болуңуз, дегеле мени менен болуп туруңуздар. Дагы кандай темада подкасттарды менден уккуңуз келет, үйрөнгүңүз келет, ушул роликтин комментарийине жазсаңыздар болот. Сиздердин комментариңиздерди көрүп, ошого жараша сиздерге полезный роликтерди тартууга болгон күчүмдү жумшаймын командам менен.